Assalamu alaikum bagbanдар. Бүгін 8 iyun Нокат районуна караштуу Кулатов айыл өкмөтүндө Багылан айылындабыз. Сапаракан 2 гектар кил аспагында жүрөбүз. Интенсивдүү 2021 жылы тегилген. Жок, 2020 жылы тегилиптир. Быйыл 6-жыл 5 жашка толду. Сүймөн Кулак 2020 жылы тегилген беле? О, 2020. Бүгүн быйыл 5 жашка толуп 6-жыл экен. Ушундай? 20 апрелде тегилди. Ошо быйыл 6-жыл экен. 5 жашка толду. 5 жашка толду, 6-жыл экен. Мына Кордия Регина сортундагы мөмөлөрүнөн бери турабыз көрүп. Мына бир аз камыракта Регина окшойт а? Ошондой болуп жатат. Себеби Кордия валовой менен тегиз пышат эле да. Бул 5ке 3 схемасында. Ушундай пышты да негеде мындай. Эртерээкпи? Эртерээк пышты, анан кийин бардыгы бирдей пышпады. Мурункусу бирдей эле пышты эле бардыгы. Быйыл кичине неме болуп атат, өзгөрүү болуп атат, өзчү. Азыр Мына тартсам, мына пышкан уже. Нормальный. Мөмөлөрү өтө сонун калибрде экен. Азыр калибровкасына да келебиз. Мына жерде азыр 26дан баштап, мына 28де да турат, 32де да турат. 3 калибрда тең турат. 5ке 3 схемасына тарбияланган, лидерлүү же болбосо ярустуу формада бир тарбияланат. Кордия Регинаны деңиз деңгээли мына жерде канчада турабыз? 1200 Примерно. 1200де турат экенбиз. Негизи Кордия Регинаны биз көбүнчө салкын жерлерге сунуштайбыз. Кордия Регинаны ысык жерлерде чаңдашуу маселеси болуп, бир аз түшүмдүүлүгү начараак болуп калышы мүмкүн. Азыр эми алгачкы жылдары мына суюгураак эле өзүнө өзү чаңдата тургандарга салыштырмалуу суюк, бирок өзүнө жараша жакшы эле мөмөсү бар. Былтыр 200 граммдан туру келди дедиле. Былтыр 600 килограмм сатканбыз да, жарым килограммдан туру келди. Жарым килограмм. Быйыл насип болсо бир 5 килограммдан жогору деп боожо болуп атам эмчи. Балким азыр калибрлары чоң экен, ошого неме боюнча дагы салмактуулугу дагы калибр чоңойгон сайын салмагы жакшы болот. Туугандар, мына бул жерде сугаруу тамчылатып сугаруу менен сугарылат. Мына ар бир 60 сантиметрде тешиги бар, бул компенсационный шланга. Ошол неме боюнча сугарылып атат. Калибрларын көрсөттүк. Мына 26дан баштап сабагы бул 5,5 сантиметр окшойт. Сабактары жакшы бирок. Сабагы жакшы экен. Тамчылатып сугаруудагы эң негизги маселе бул жерде азыр эң тамчылатып сугаруунун жүрөгү деп койсок да болот. Фильтр негизи боору деп айтылат. Мына ушул боору мына бүт сугарууда колдонула турган нерселер. Бул фильтри неме деп айтылат? Азыр аты эсимен чыгып атат. Бул жерде кумду тазалап, мына биринчи кумдарды бул жака чыгарып салат. Андан кийинки майда ыпырларды толтурат, кармап калат. Андан кийин вентури, бул азыктандырууда иштетилет. Ошол менен кетип, бул жерде манометр менен давлениясыны сөзсүз өлчөнүлөт. Андан кийин ошо учетчик аркылуу канча суу кетет, крайниктер менен магистралдарга бир жарымдан бөлүп бересиздерби? 2 гектарга бир жетеби ушул? Бир бурганда? Бир немеси 2 гектарга жетет, ооба. 2,5 гектарга. Бул канчалык турба менен келген? Узактыгы канчадан келди? Узактыгы 2 километрден келген. Ояктан келгени 90дук турба менен келген, анан берде 50дик турбага неме кылабыз. Ошондо нарактагы насос немеде скважинадабы же арыктабы? Скважинада. Канча метрден? 55 метрге турат. Крышатка канча онуку? Неме насос ЭЦБ 110 610 кандай эле? 610 7,5 киловатт. Азыр баякындай клапан коюлганбы? Качан крайник тассаңыз суу айдай турган клапан коюлганбы? Бизе сөз жабыш керекпи? Ояктан жандырабыз. Жандырып турган буякта ачасыздар, а?
Yok, buyaq açıp koyup туруп, бuyактан жандырсаң сразу өзү айдай берет. Мен өткөндө клапан койгон окшойт, бу жерде ачканда жана турган кылып Жок, деп ойлоп. андай эмес. Бuyакта. Ошондо канча дедиңиз? 1 километр дедиңизби? 2 километр. 2 километрден келет экен. Бийиктиги азыр бир канча 50 метрге чейин барбы бийиктиги? Неме скважинадан бияка келгенге чейин, адырга чыкканга чейин. Жок, 50 чыкпаса керек. Ошол чукурда эмесеп да? Ошол ортолукта турат. Жо, на талдардын астындабы? Жок, талдан да дальше. Неме бир шипаң турат. Арка. Арка. Ошол жактан келет экен да? Азыр атмосфера канча болуп атат ачканда? 3,5 чейин барабы атмосфера? Жок, маякта азыр айтсак 3,5 чейин барат. Өзү ошол. Азыр мынау 2 давлениясы 2 атмосфера менен беребиз да сууда. Өзү эң жакшы ошол. Өзү ана тамчылатып капельницалардын маселеси 0,5 атмосферадан 3,5 чейин деп чыдамдуулугу деп айтылат да. Биз 2 атмосфера менен беребиз. 2 атмосфера эң жакшы. Азыр бул жерде тамчылатып чыгаруундагы мына эмесин көрсөйлү. Мына крайниктерге уланып туруп андан кийин кеткен. Тамчылатып сугаруу бардыгын көрсөттүк. Эми дагы эмеси калды? Бутоосу боюнча мына лидерный формада тарбияланып аткен. Боюну 3 метр экен, а? Бою эми ачкыса 1-2 жылдадан бир тегизде болот кесер да? Жакшы. Немеси мөмөлөрү азыр бүгүндөн башталып терилип баштайт дейт. Калибрларын көрдүңүздөр. 26дан баштап 32ге чейин калибр бар экен азырчы. Бул валовойго салыштырмалуу эң жакшы көрсөткүч. Себеби бизде азыр эң калибр 21ден баштап 26га чейин Россияга экспорт кылганга болот. Андан 28ден 32ден жогору биз Кытай башка мамлекеттерге да коркпой экспорт кылсак боло берет. Мына кээ бир класстар өтө жыш алыптыр, жакшы. Калибрлары ошол азыр мен кармап тургандай эле калибр да. Кеминде 30 бар да. Эми арасынан мен эң кичигини, эң орточосуна эң чоңун алдым да. Ошол себептен мына Кордия Регина боюнча маалымат сурагандарга, Кордия Регина көчөт тиккендерге ушул маалымат өтө зарыл болот. Кордия сорту билесиздер, Чехиянын сорту. Регина сорту бул Германиянын сорту болуп эсептелинет. Мына гиластарда кээ бир фитофторого чалдыккандар же болбосо стресске чалдыккандар да бар экен. Булардын себептерине биз нымдуулукту көп жакын койгондон деп айтканбыз. Мына туугандар, өзүн өзү чаңдата турган эле кармаптыр. Мөмөнчү. Себеби кээ бир сорттор билесиздер, өзүн өзү жакшы чаңдатпагандыга салыштырмалуу бул өтө жакшы да. Бул 5-жашта турат, 6-жылда турабыз. Азыр эң алгачкы түшүмдөрүндө турабыз. Аябай сонун өсүп атат. Бийиктиги 3 метр, ортосу таза абалда турат. Азыр мына 2 атмосферада суу тамчылап атат. Ар бир 50 сантиметрде тамчыланат. Бизде көбүнчө тамчылатып сугарууда кандай шланга коюшубуз керек деген суроолор бар. Биз туугандар ушул шланганы сунуштайбыз. Бул 20 мм шланга, акчасы ошол 70 сом. 70 сом турат. 15 жылга кепилдиги бар, күнгө күйбөйт. Атмосфераны толук жарым атмосферадан 3,5 атмосферага чейин өзгөрүүсүз жакшы иштеп берет. Бул жагы эми Гала сортуна өтүп кетет экенбиз. Гала сортунда бираз аккебер, бираз оорулар бар экен. Гала боюнча дагы өзүнчө сүйлөшөбүз. Азыр туугандар, мына Кордия Регина сорту боюнча толук маалыматтарды бердик деген үмүттөбүз. Эгер сурооңуздар болсо, комментарийга жазып, кимде Кордия Регина сорттору болсо, комментарийга кайсы региондоштор, деңиз деңгээлиңиздер канчада, ошолорду бүт маалыматтарды комментарийга жазып калдырсаңыздар, кошумча маалымат болот. Андан кийин ошол элге маалымат катары Кордия Регинаны кайсыл жерге тиксек болот деген маселеде Кыргызстан боюнча кеңири кеңеш бере алабыз. Ошол себептен бардыгыңыздарга ушундай интенсивдүү гилас бактарга өтүп,
4-5-6 жылдардан жакшы киреше киришиңиздерге чакырып өтөбүз.